массажга күндө барып турганда бутум батып бүтмөк беле? Ар бир мышца, ар бир сустав өзүнүн кызматын аткарыш керек да, өзүнүн. Сиз мындай мени үстөлгө отургузуп туруп эле бутумдан эле сколиоз бар экенин, сөөктөрүм полный деформация болуп туура эмеске өсүп кетип баратканын билип койдуңузга, кантип билип койдуңуз? Настроениеңиз кандай деп сурасаң баардыгы жакшы дей берет да. Бирок организм сага жок андай эмес, мындай деп айтып коет болот. Туура бут кийим ал кандай, ал эмне болгон бут кийим? 4 техниканы үйрөнүп алып эле мен массажистмин деп чыкканда болбойт да. Азыркы тапта массажист дегендер аябай көп болуп кетти да. Мен башым ооруп келсе, сиз менин бутумду карайсыз деген учурлар көп да. Абдан кызыктуу да. Кайсы учурда массажга албайсыз? Азыркы балдарыбызда кыймыл аз болгондуктан плоскостопия, май тамандуулук. Кичинекей балдардын баарын алып баш керекпи? Гипертонус деген эмне? Бул профессия. Бул кадимкидей эле кесип. Дастан Ситиде сизди салттарды унутпай, заманбап чечимдерди баалаган адамдар үчүн иштелип чыккан артыкчылыктар менен таң калтырат. Автоунаасы жок коопсуз королор концепциясы. Балдар ойной турган жана чоңдор эс алган үчүн идеалдуу мейкиндикти түзөт. Дастан Сити Бишкектин тарыхында башталган жаңы барак болуп саналат. Бул комплекс шаардык жашоо менен жаратылыштын арасындагы гармонияны камсыз кылган таасирдүү курулуш. Дастан Сити күтүүлөрүңүздү канаттандырган, таң калдырган жер. Ишенимдүү турак жай, ишенимдүү мырзадай. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналым көрүүчүлөрү. Бүгүн дагы кызыктуу берүү болот деп ойлойм. Анткени ден соолук ар бирибизге абдан маанилүү экен. Бүгүн менде мейманда реабилитолог, массажист Токторова Анара. Саламатсызбы? Саламатсыз. Анара эже, мен өзүм бутумду кокустатып алып, аябай тактай болуп калган. Такыр баса албай атып, анан Анара эжеге барып, ал массаж жасап, жана башка процедураларды, физиотерапияларды өтүп атып, азыр бутум ийилчек болуп басып баштадым. Анан ошондо, ошол жакта көрдүм да, жаш өткөндөн кийинки айымдар, агалар, айымдар аябай көп келип атышат. Анан буттары кадимкидей деформация болуп, сөөктөрү деформация болуп, өзгөрүлүп кеткен учурларды көп баамдадым. Анан анын баары биз жашообузда такыр көнүгүү жасабайт экенбиз. Анан неме кылбайт экенбиз, массажга барбайт экенбиз. Туура. Такыр дээрлик массаж десе эле маани бербей эле аттап өтүп кетет экенбиз. Эмнеден улам эже? Мен биринчиден ойлойм, бул элде маалымат жок депчи. Элде маалымат жок болгондуктан ошон үчүн бага биз алдын ала профилактика кылбайбыз да. Качан өтүшүп кеткенде гана келип, анан өтүшүп кеткенден кийин бул реабилитация, любой травма, операция, кокустук болгондо бул көпкө чейин уланат да, лечениясычы. Анан ошого бизге маалымат жоктугунан ушундай болуп жатат го деп ойлойм. Мен эгерде мурунтан спортко машыгып, денем спорттук немеде болгондо, мындай эмне дейм, акыбалда физикалык күчтүү болгондо, массажга күндө барып турганда бутум батып бүтмөк беле? Ооба. Эми сөзсүз түрдө эле бардык адамдар спортсмен болгондо эмес, эми өзүңдүн ден соолугуңа кам көргөндөн да, как любитель деп коет го, өзүңдүн ден соолугуңду кармап жүргөндөн, физикаң жакшы болуп, бага ар бир муундарыбыз жакшы болуп, мышцаларыбыз жакшы болсо, анча-мынча кокустукту биз жеңил көтөрүп кетебиз да. Жеңил өтүп кетет да. Бат лечение кокустук болгондо дагы, операция болгондо дагы бат калыбына келет да. Кээ бир эжелер келип атты, аябай көп басат экен, анан кадимкидей бутунун балтырлары таш болуп катып калган эжелер келип аткен да. Андай учурлар абдан көп. Эжелер, байкелер, негизи эле бардык жаш балдарда деле азыр баягы кыймыл аз эмеспи адам баласындачы. Кыймыл аз болгондуктан бүт организм катып калат да, кыймыл жок болуп калат. Бүт мышцалар баягы сөөк менен мышца экөө бирдей өсүш керек да. Ошол өспөй калат, өзүнүн функциясын аткара албай калат дагы.
анан жанагындай учурларга душар келет да. Ар бир мышца, ар бир сустав өзүнүн кызматын аткарыш керек да, өзүнүн определенный кызматы бар да. Биз отуруп турганда, мисалы биз ойлойбуз буттун башы же жан баш деп, биз отуруп мындай турганда, денени көтөргөндө бизге тизе чоң роль ойнойт да. Ушундай ар бир суставдын, ар бир мышцанын, ар бир биздин денебиздеги кандай орган болбосун, кандай система болбосун, өзүнүн определенный аткарган функциялары бар. Ошол функция аткарылбай калып, анан ар кандай ооруга душар болушат да. Ошон үчүн багы учурдан пайдаланып айтат элем, сергек жашоо менен, сергек жашоо десе эле биз баягы спортко чуркаган эмес, өзүбүз үчүн көңүл буруп, мындай элементарный эле бир басыш керек да. Элементарный. Жөө бассак, бир определенный саатты коюп, убакытты бөлүп, күндөрдү бөлүп жөө бассак, бизде бул абдан чоң организм үчүн чоң пайда алып келет да. Сиз мындай мени үстөлгө отургузуп туруп эле бутумдан эле сколиоз бар экенин, сөөктөрүм полный деформация болуп туура эмеске өсүп кетип баратканын билип койдуңузга, кантип билип койдуңуз? Эми быйыл 24 жылдын жүзү болуп атат иштегениме. Анан ар бир күнүгө эле ушу мышцаны кармап, адамдын денесин, ар кандай адамдар келет да. Анан денесин кармай берип, биздин алаканыбыз как чувствительный болуп калат да. Кармап эле билесиң, даже көчөдө мындай кетип баратканда дагы кийимдин сыртынан эле, бул мындай экен, ушул лечение алса болбойт беле деп мындай көчөгө чыксаң да карай бересиң да. Анан колубуз менен ар бир булчуңдар, мышцалар биздин күч мышца да. Анан ошол эки колду кармап туруп эле, же болбосо эки бутун кармап туруп эле мындай деп айта аласың да, уже өзү эле организм сага мындай белги берет да. Биз көңүл бурбайбыз. Мага келгенде, мисалы 10-15 күн келсе, биздин организмибиз 10-15 күндө 10-15 жолу өзгөрүүлөр болот да. Түндө кандай уктаганын, уктабай чыкканын, бүт бардыгын билсең болот да. Түндө кандай уктадыңыз, кандай, көңүлүңүз кандай, настроениеңиз кандай деп сурасаң бардыгы жакшы дей берет да. Бирок организм сага жок андай эмес, мындай деп айтып коет да. Ушундай көп сырлары көп. Анан куламдан соо эле чуркап жүргөн менин тизелерим мындай бири-бирине кирип бараттыр. Анан канча жашыңда жана уткадай болуп басып калмаксың деп атпайсызбы? Өрдөктөй болуп. Эми көпчүлүк учурда, мисалы мен бир мисал келтирип кетсем, адамдар башым ооруйт деп келет да. Башым эле ооруйт, ушу башымды эле массаж жасап берсеңиз дейт да. Анан баягы чечинди деп көрүп айтасың да, баштын проблемасы каяктан башталат? Бул моюн омурткадан башталат да. Моюн омуртканын проблемасы каяктан башталат? Омуртка тутуму, полный омуртка тутумунан башталат. А омуртка тутумунун проблемасы каяктан башталат? Ал буттан башталат да. Биздин баягы денедеги башыбыздын органы бутубуздан зависит этет да. Анан бутубуз күчтүү болсо, баягы карлык буттан келет деп коет го, башталат депчи. Ошо бутубуз мындай опорабыз күчтүү болсо, биз мындай үстүңкү денебизди автоматически оңдоп кетсек болот да. Бут күчтүү болуш керек, эки тизе күчтүү болуш керек. Анан турганда дагы мындай эки бутка уверенный туруш керек да. Анан кыйшайып, монтип келишет дагы, анан шейный воротник башым эле дей беришет да. А өздөрүнүн карасаң, уже бут таман, тизе, уже деформация кетип атат. Кеткенде, аны убактылуу биз башын айыктырып бере алабыз да. Ал баягы көпкө мындай жакшы болбойт деген белги да. Учурдан пайдаланып айтат элем, кечээ мага дагы 3 жыл мурунку пациентим 3 жылдан кийин чалып атат да. Эже кандайсыз деп баарын сурап келип, мен ушу келинчегим сизге алып барат элем, 3 жыл мурун сизге барганбыз дейт. Сиздин лечениеңиз 3 жылга, ровно 3 жылга жетти дейт да. Башы ооруган жок, эч жери ооруган жок, буту да ооруган жок, бели да ооруган жок. Сиздин ушул 15-20 күндүк лечениеңиз 3 жылга жетип берди. Кайра сизге барат элек, сиз каяктасыз деп издесе, мен ушунчалык сүйүндүм. Баягы ушу кылган лечением ушу 3 жылга жетет деген бул абдан жакшы да. 15-20 күндүк лечение бул 3 жылга абдан жакшы деп айтсам болот да. Анан бутту сакташыбыз керек. Бут кийимди мындай
башкага үнөмдөсөк да бут кийимге үнөмдөбөй, жакшы бут кийим кийип, анан туура басканды үйрөнүшүбүз керек да. Көпчүлүк адамдар келгенде басчы деп нары бери бастырсаң баса алышпайт да. Анан лечебный гимнастика өткөндө дагы басчы десең, буттарын сүйрөп, мынтип басышат да. Анан баягы көпчүлүк учурда баягы мисалы Инстаграмга алып чыга албайсың, өзүнүн баягы ар бир адамдын индивидуально иштейсиң да. Ошол себептен мен консультацияга чакырам да, келгиле, мен көрөйүн силерди. Көрөйүн, анан ошого жараша анан мен силерге план лечения жазып берем. И ошол лечения менен чыдап алгыла, антип 3 жылга чейин жакшы жүрөсүңөр деп. А бут кийимди туура тандаш керек деп мен да урушуп атпайсызбы? Ооба. Ай кызай, бул не деген бут кийим? Көрсө бут кийимден дагы деформация болот дегенде. Сөзсүз түрдө болот. А туура бут кийим ал кандай, ал эмне болгон бут кийим? Туура бут кийим деген негизи баягы биз айымдарды ала турган болсок, биз баягы туфли кийип эле буттун башын кыстырып коебуз да. Уштукуй кийебиз да биз. Лодочка деп аябай эле сулуулугуна карап кийебиз да. Эми ошол эле бут кийимди тандап көрсөк, буттун башын кыспаган, мындай бут полный уверенный туш керек да. Биринчиден буттун башы деформация кетпеш керек. Экинчиден согончок жак буттун башынан 2-3 сантиметр бийик болуш керек. Анан анатомический формасы бузулат да. Багы тамандын өзүнүн формасы бузулат дагы. Таман бузулса эле тизеге кетет, тизеден жамбашка кетет, омурткага кетет, ийин-териске кетет. Анан келип эле биздин башыбызга келет. Баш, зрение, кулактын укканы баардыгы бул биздин таманыбыздан башталат. Проблема ошол жакта. Экинчиден, азыркы балдарыбызда кыймыл аз болгондуктан плоскостопия, майтамандуулук. Плоскостопиянын баягы өзүнүн түрлөрү бар. Поперечный, продольный болуп бөлүнүп кетет. Же болбосо баягы бутту койгондо биз туура эмес коюп, балдардын физикасы слабый болуп, мышцалары слабый болуп, азыр абдан көп кездешип жатат да. Анан эч убакта айтат элем, ушу анатомический бут кийим менен ортопедический бут кийимди алмаштырбай, ошону туура кийсеңер, денсаулыкка пайда алып келет да. Биринчи очередь келгенде эле мен пациентим келгенде эле буттун карайм да, бут кийими кандай, буту кандай. Эгерде биз бутту туура дарылап басканды, мен башым ооруп келсе, сиз менин бутумду карайсыз деген учурлар көп да. Абдан кызыктуу да. Айтасың, каяктан башталат? Жаңы эле айтып кеткендей, ушундай жактан башталат. Бут кийимди туура тандагыла. Бут кийимди туура мындай аракет кылгыла. Анан басканды үйрөнгүлө. Басканды үйрөнүп жакшы өзүбүздүн баягы бутту туура койсок, баш оору өзүнөн өзү кетет. Жанагы ошол сөөктүн туура жайгашуусу дагы ичеги карындарга неме берет, сөзсүз түрдө. Биздин жамбаш сөөгүбүз жылып атса, ичеги, ички органдар, омуртка тутуму кыйшайып атса, биздин ички органдарыбыз да кыйшайат да. Анткени омурткага илинип турат да бул. Омуртка тутумуна илинип, биздин бул опора да, бул бизди көтөрүп жүргөн ички органдарыбызды баардыгын көтөрүп жүргөн бул омуртка тутуму. Омуртка тутумун кармап туруп, ички органдар кандай экенин баягы айтсам болот да. Мисалы мен бир эле классикалык түрү менен эмес, мен баягы точечный массаж. Определенно өзүнүн точкалары бар, же болбосо омуртка тутумун окуйсуң да, кайсыл омуртка, кайсыл органдар менен байланышкан. Анан ошодон баштап диагностика чыгарып баштайсың да. Ички органың мындай турбайбы, баягы мисалы кишечникте спайка бар экен, анан азыркы адамдарда көбүнчө баягы запор деп кишечниктеги проблемаларды каяктан омурткадан сезип кармап, анан эгерде омурткабыз жакшы болсо, ичегилерибиз жакшы иштейт дагы, эч кандай проблемалар болбойт. Ошондой эле балдардын сколиоз оорусу болгондо дагы бүкүрөйүп, өпкө, жүрөккө, зренияга, башыбызга көптөгөн зыян жактарын алып келет. Массаж жасаганда жөн эле укалоо менен, денени укалоо менен кантип ошондой абалга жеткирет, кантип мындай неме бүт көйгөйлөрдөн арылат деп эл көп ишене бербейт да. Ишенбейт туура. Ошо кантип ишендиребиз, кантип массаж, кантип таасир берет? Массаж организмге абдан чоң таасир берет. Ага көпчүлүк адамдар көңүл бурбайт да.
кандай таасир берет? Мисалы, массаждын техникалары бар. Массажды биз эмнеден баштап үйрөнөбүз? Массаж эмнеден башталат? Массаж классикалык түрдөн, базасы. Мен азыр элге берип атам да, базалык түрүн окуйсуңар. Массажга, денеге кандай подход керек? Келип эле анан денени кармап эле, чампалап эле техниканы жасап эле чыгарып койгондо эмес да. Кантип подход жасайсың? Берде массажист деген технический подход табыш керек, анан психологический подход табыш керек да. Организмге, вот сиз мага келип атпайсызбы? Организмдин тилин табыш керек да, подход. Бул мен сиз экөөбүздүн баарлашып отурганыбыз бөлөк, организмдин тили бөлөк да. Анан кандай подход кыласың, кандай жаткырасың, кандай отургузасың, ошонун тилин табыш керек. Андан кийин классикалык массаждын техникасы, кармаган өзүнүн техникасы 4кө бөлүнөт. 4 техниканы үйрөнүп алып эле мен массажистмин деп чыкканда болбойт да. Ар бир мышца ар кандай болот. Бир мышца аябай гипертонус болот, активный иштейт. Ошонун жанындагы эле жаткан мышца гипотонус болот, иштебейт. Тиги жанында жаткан мышцанын күчү менен эле тамактанып жата берет да. Анан ошо активный иштеген мышцаны гипертонус болуп турганда расслабить этесиң. Ошонун жанындагы эле гипотонус болуп турганды тонизировать этесиң да. Анан экөөнү бир калыпка алып келесиң. Бир калыпка алып келгенде баягы мурунку калыбына түшөт дагы функцияны жакшы аткарып баштайт. Кан айлануу жүрөт. Кан жөн эле өзү эле жүрө бербейт да. Кандын составында деген көп нерселер бар да. Кислородный баягы организм өзүнүн мындай кислород менен камсыз кылат. Биздин ичкен жегенибиздин баардыгы канга айланып, организм баардык мындай өзгөрүүлөр болот да. Анан ар бир мышца кыймылга келип, анан организм жакшы иштей баштайт да. Адам жакшы уктайт, жакшы эс алат. Эртеси күнү түнкүсүн жакшы уктаса эле, эртең менен өзүн жакшы сезет да. Ошон үчүн ар бир мышцаны кармап, ошол мышцага жараша жасашыбыз керек да. Азыркы тапта массажист дегендер аябай көп болуп кетти да. Анан адамдар массажист десе эле, ошо массажистке бара берели дейт да. Демек, кармаган адамдардын ар бири эле укмуш денени ордуна келтирет деп айта албайт экенбиз да? Жок, айта албайбыз. Анткени азыр абдан көп туура, бирок мен ушу кол менен иштеп аткан баардык массажисттерге ыраазымын. Анткени өздөрүнүн күчү менен, өздөрүнүн аракети менен дарылап жатышат да. Бирок баягы медицина тармагында иштеген массажисттер кичине башкачараак болот да. Бизде медицинский билим болот, физкультурный билим болот, ушундай эмелер менен анан практика жүзүндө оорулуу адамдар менен көп аралашкандыгыбыз үчүн баягы биздин көзүбүз көнүп, колубуз дагы көнүп калган да. Анан мага деле көпчүлүк учурда кайрылышат, азыр барсак болобу, окошкаңыз барбы депчи. Айтам да, эми силер мени сырттан көрүп атасыңар, мен силерди билбейм. Бул организм деген биздин анатомиябыз окшош да. Анатомия бул биздин адам баласынын түзүлүшү да. Окшош баардыгыбыздыкы. Ал эми физиология ар кандай болот. Физиология бул биздин болевой порог, чувствительность, баягы ар бир массаж, ар бир биздин дыханиябызга, өпкө, жүрөгүбүзгө, жада калса могу тери, кожага дагы чоң таасир этет да. Анан ошого жараша анан дарылайбыз да. Дагы бир айтып кетчү нерсе, бул массаждын показаниясы бар, анан кийин противопоказаниясы бар да. Бул абдан чоң тема да. Бир эле адам келет, бир эле адам келгенде показания менен келет да. Анан ошол адамга эле кайра противопоказания болуп калышы мүмкүн да. Анан ошол учурда түшүндүрүп айтсаң, көпчүлүк учурда таарынышат да. Ой, кармап эле койбойсуңбу, анан эмне болуп атасың депчи. Андай учурлар болбойт да. Ушуга көбүрөөк көңүл бурсак да. Кайсы учурда массажга албайсыз? Эми массажга албай противопоказаниясы бар учурлар, мисалы айта турган болсом, давлениясы жогору, 140тан жогору болсо массаж жасаганга болбойт. Бирок давление кандай учурда көтөрүлөт? Бул невролог дарыгер менен совместно иштейбиз да. Мен дарыгерге жиберем, дарыгер көрөт, эмне себептен, остеохондроздон же болбосо адамдын өзүнөн башка бир оорудан давление көтөрүлүп жатат деп, анан өзүнүн лечениясын назначить этет. 10 күнгө, 20 күнгө тоже. Анан бар, анан давление стабильный болот, анан массажга алсак болот да.
ошондой эле онкологиялык оорулар бар, адамдарга болбойт. Дагы кандай учурларда бул эң көп кездешчү бул жанагы грипп болоордун алдында чыйрыгып, бир температура этип калабыз го, ошол учурда көп адамдар айтат да, мага массаж керек депчи. Температура болгон учурда предгриппозный состояние деп коет да, ошондой состояниеда дагы массаж жасаганга болбойт. Дагы айтып кетчү нерсе бул после операции болбойт, сразу болбойт да. Операцияда баягы кыймыл аз болуп калып, адамдардын денеси ооруганда көп суранышат да. Мага массаж керек эле, денем ооруп атат, көп жатып калдым дегенде тоже болбойт. Аны совместно ошол дарыгер менен сүйлөшүп, качан баштасак болот, совместно дарыласак, анан результат жакшы чыгат да. Бизге мындай количество эмес, качествого иштегенге аракет кылышыбыз керек да. Анан немен түшүндүм да, бир жолу массажга бардым. Анан тыйгыз аябай ортуп жасады, мындай ушундай колу денеме тийгенде эле нервтенип баштадым да, өлө жыга чапкым келди. Колу дагы энергиясы да ушундай жагымсыз экен. Анан ошол энергия менен эшикке чыктым да, бир нече жолу мындай авариялык бир немелер ситуациялар болду да. Анан керели кечке нервтенип, элдин баары менен урушуп, момтуп жүрдүм да. Анан эртеси кайра ошол бардым ал жакка, анан айттым, башка көчөккө эмес, башка массаж бергиле деп. Анан башка массаж бергенде анын энергиясы колу кичине денеге жагымдуураак экен, анан көчөккө нервтенгеним жазыла түштү да. Сиздин колуңузду айтып эле жыргай берем го, мындай, жыргап атам, дагы карабаңызчы. Адамдын эмеси энергиясы бири-бирине массаж жасаганда өтөт окшойт да. Абдан жакшы суроо болду. Мындай учурлар абдан көп да. Биринчи, адам массажга келгенде, мисалы сиз келдиңиз да, сиздин настроенияңыз жакшы болуш керек да. Анан экинчи себеби бул баягы сиз жаныңыз кыйналгандан бардыңыз да, ооруп бардыңыз. Ооруп келгениңизде ушул баягы массажисттер, специалисттер сизди туура кабыл алганга аракет кылыш керек да, көңүлүңүздү көтөрүп, сиздин акыбалыңызды сурап, бүгүн кандай уктадыңыз, кандай эс алдыңыз, же болбосо настроенияңыз кандай дегендей сизди мындай сырткы эмеңизден эле байкаш керек да. Анан экинчиден техниканы туура жасаш керек. Техниканы туура эмес жасап, күчкө салып, баягы мындай адамга зыян алып келип койсок, чыккандан кийин баягы адам же давлениясы көтөрүлөт, адамда деген ар кандай учурлар болот да. Анан менин настроениям жок келип, анан сизди жулкулдатып жазап чыгарып койсом, конечно, сиз мендеги болгон эмени мындай негатив сизге мындай бирок мындай техниканы жасап койсом, сиз сөзсүз түрдө ошондой болуп каласыз да. Анан баягы адамдар биз көбүнчө жаман сөздү көбүрөөк айтат эмеспизби? Баягы жакшы сөз сүйлөгөнгө, көңүлүн тапканга аракет кылышыбыз керек да. Анан көңүлүн таап, үйдөгү обстановка, үйдөгү атмосфера бул пациентке дагы и специалистке дагы чоң роль ойнойт да. Эгерде баягы эс албай калып, мен эгерде эс албай кала турган болсом, мен эртеси күнү отмена кылганга аракет кылам да. Массаж жасабай койсо. Жасабай койгонго аракет кылам. Анткени мен эс албай жатам, мендеги баягы деп жулкулдатып, эптеп эле сизди алдап эле чыгарып койгондо эмес, сиздин ден соолугуңузга пайда алып келе тургандай иштеш керек да. Ошон үчүн бирден аябай психологический подход абдан тонкий жактары көп экен, тонкий жактары абдан көп. Балдардын тилин табыштагы, детский массаждачы, чоң адамдын тилин табыштагы, же болбосо баягы дарыгердин дагы, биз деле эми бардык эле адамдардайбыз да. Биздин дагы ар кандай учурлар болот. Ошон үчүн совместно туура түшүнүп дарыласак, бат эле бир саналуу күндө эле калыбына келтирип койсок болот да. Бул жерде мамиле да, пациент менен специалисттин ортосундагы мамиле жакшы болуш керек да. Адамдардын жашоосундагы ар кандай стресстер, негативдер, депрессиялар бүт баары денеде блок болуп калып калат деп айтышат го. Анан ошол массаж жасаганда ошо блоктору чыгат дейт. Ошону айтыңызчы.
кызык болот андай учурлар көп. Адам баягы ар кандай жашоодон, турмуштун өйдө төмөнүнөн, ачык татуусунан дегендей ар кандай учурлар болот эмеспи? Анын баардыгы биздин денебизге баягы стресс, депрессия, ар кандай ооруларды алып келет да. Анан ал учурда биз совместно башка дарыгер менен психиатр, же болбосо психолог, же невролог, кардиолог дегендей, терапевт дегендей совместно лечение кылсак, бат эле адам ал калыптан чыгып кетет да. Анан мышцалар сөзсүз түрдө биздин булчуңдар, адам баласындагы булчуңдар бул нерв системасы менен иштейт. Биз ойлойбуз, кечинде жатсак биздин организмибиз эс алат, эртең менен турсак ойгонот депчи. Биздин булчуңдарыбыз токтобой күнү түнү иштейт да, нерв система менен байланыштуу. А нерв системасы кайсы жак менен? Центральный нерв системасы менен да. Сен стресс болдуң, депрессия болдуң, бирок ошону жеңе билгенге аракет кылыш керек да. Организмди управлять этип, анан өзүңдүн оюң топтолбой жатса, каяктан сенин денең оңолот. Ойду топтогонду, баягы келип эле дарыгерге мындай деп мамиле кылбастан, мындай дарыгердин дагы кеңешин көрүп угуш керек да. Гимнастика жасаганда, мисалы күскүнү каратып коюп жазатканда, айтасың да оюңду топтоо. Учурдан пайдаланып, күскүдөн карап өзүңдү жакшы көр, сага азыр жакшы момент десең, өздөрү басышат, бирок ой башка жакта да. Ойду топтогонду жакшы үйрөнүшүбүз керек да. Абдан чоң роль да. Эртең эмне кылам? Пландайсың да жумушуңдучу. Эртең эмне кылам? Кайда барам? Кандай жумуш аткарам? Же болбосо анарага барам, эмне алып барышым керек? Кандай кылып барышым керек деп өзүбүздүн организмибизди өзүбүз управлять этишибиз керек. Управлять эте албай келгенде биз жардам бергенге аракет кылабыз да. Оюң топтоо, кел, баягы эрте кел, кечикпей кел. Кечиккенде дагы эң турмушта жаман көргөнүм бул кечиккен да. Мен анан кечиккенде да мышцалар блокко түшүп калат да. Блокко түшүп калабы? Ооба. Анткени нерв системасы менен да анара урушат, азыр мен кечигип баратам. Бүттү, уже автоматически уже кетти организмге. Анан баягы булчуңдарды жазып атканда уже кыйын болуп калат да жазаган. И результат чыкпайт да. Ошол учурда түшүндүрүп айтасың, мындай адам өзүнүн баягы ички дүйнөсүндө дагы, сырткы дүйнөсүндө дагы дисциплина болуш керек да. Дисциплина биринчи кезекте, экинчиден ошол аракет кылып баягы эмгектениш керек. Дисциплина менен эмгекти туура экөөнү алып кетсек, результат өзү эле келет. А сиз эмнеге массажист болдуңуз эле? 25 жыл мурун массажды анча деле билишчү эмес эле го элдер. Ооба, мурун андай билчү эмес. Мен биринчи баягы бүткөн окуу жайым бул медучилищени эле бүткөм, медсестра иштеп жүргөм. Ошол убакта эми кыргыз элине таанымал бир дарыгер адам бар да, дагы деле бар. Ал киши Нуралы Базарбаев деген, уктуңуз беле? Стоматолог. Айтып каласыз го мындай. Бетке чаап туруп эле тишин жулуп коет деп, колунун бир шыбагасы бар киши деп көп угам да. Ал киши ошондой бир мындай бир касиети бар адам. Анан ал кишиге мен барып калдым да. Анан барып калып, медсестрамын, мындай медсестрамын деп мен эметкен эмесмин. Ал убакта старший медсестра болуп иштеп жүргөн кезде мага абдан ал жумуш деле азыр мага абдан жагат. Анан иштеп жүргөн кезде ал киши айтты да, бир көрө эле айтты да, сенден кыйын массажист чыгат депчи. Ошентсе ал кишини карап кылып койгом да. Каяктагы мен айтып атат, массажист болуш үчүн окуш керек, көп мындай иштеш керек деп түшүнсөм, кайдагын айтасыз, мен андай шыгым жок эчтекеге десем, жок деп мага бир өзүнүн жакшы мотивацияларын берген да. Жакшы сөздөрдү айтып, мага мындай болушуң керек, сен өзүң билбей каласың кантип массажист болгонуңду депчи. Анан ал киши айткандай эле өзүм билбей калдым, ортодон ушунча жыл өткөнүн да билбейм. Мага бир кеченки күндөй эле сезилет. Анан өзүңүздөр көрүп тургандай эле убакыт бат өтөт экен. Уже убакыт бир топ болуп кетиптир да. Эртең менен баштап түн бир окунга чейин иштей берет экенсиз да, тынымсызчы.
Анан кечинде келсең деле мындай жайдарыдан арыжычы анан ушундай ишиңизди укмуш сүйүп жасайт экенсиз. Ал сүйүү башынан эле пайда болдубу же кийин пайда болдубу? Жок, башынан эле. Башынан эле анан баягы өзүңнүн кылган ишиңен удовольствие алышың керек да. Количествого эмес, качествого иштеп, адам баласы ден соолугун жоготуп, баса албай, тура албай, эчтеке кыла албай турган учурда сен бастырып, тургузуп, боюн түздөтүп, баягы уйкусу тынч болуп, жакшы болуп кетсе, сүйүнөсүң да. Анан күндөн күнгө адамда өзгөрүү болуп, анан ошол өзгөрүүнү көрүп, анан удовольствие аласың, о, бир адамга жардам бердим. Анан дагы бирөөсү келет, о, экинчи адамга жардам бердим да, анан кечинде эл катары эле чарчайм. Бирок мындай үйгө кетип баратканда өзүнчө кайф да магачы. О, бүгүн мындай таксиде кетип баратам, о, бүгүн бул мындай адамга жардам бердим. Эртең мындай пландасам, эртең мынтип дарыласам, жакшы уктаса экен, жакшы эс алса экен. Ар бир пациент ойлонуп чыгасың да. Анан эртеси күнү баягы өзүңдү даярдап келгениңде баягы жакшы энергияңды бересиң, жакшы ой тилек, баягы ой адамды жакшы ойлойсуң да. Ал адам жакшы болуп келет, өзүң дагы мындай күчкө толуп, энергияга толуп. Эгерде мен жагымсыз кардар болсом, Анаржы, ушундай противный прям. Нервиңерди кашайткан, ар бир неме кылган сайын эле нервиңер жесем, ошол энергия силерге таасир этеби? Биз андай учурда биринчиден сиз андай айым эмессиз. Андай айымдар кардар боло албайсыз. Анын үчүн кайра башка айтбек болуп төрөлүшүңүз керек. Экинчиден эми ал учурда баягы медицинада бизде мындай туура кабыл алыш керек да. Силер адамдын, пациенттин баягы акыбалын туура кабыл алып, мындай подход издеп, башкача сүйлөп, башкача мындай мамиле кылып. Силер Гиппократка сөз берген үчүн эле ушинтип баары бирине чыдай бересиңер да? Чыдаганга аракет кылабыз. Дарылаганга аракет кылабыз. Бир турчу кетчи дебейсиңерби? Антип айта албайбыз. Кайра ойлонобуз, келбей калган учурдачы, ошол адам ушундай эмне болду экен, бүгүн кайда жүрөт, кайсы дарыгерге барды болду экен, эмне бул жакшы болуп кетти болду экен деп мындай көрбөсөң дагы ошол адамды ойлоносуң да. Мындай силерге такыр баса албай келди, анан силер массаж жасаганда эле туруп басып кетип калды. Ушундай учурларыңызды айтып бериңизчи. Андай учурлар эми мен баягы 4-больницада 17 жыл иштедим да. Анан баягы операциядан кийин, кокустуктан кийин учурлар көп эле болгон. Бирок эң бир эмесин айта турган болсом, ал убакта мен Кытайга окууга кетип, анан келсем күтүп атышкан экен да. Анан келсем эле эртеси күнү эле баягы жанымды койбой алып барышты. Барсам эле бой 1,90 здоровый киши отурган экен. Анан ал киши аябай сүрдүү киши экен, баягы Кыргызстанга аты чыккан эле адамдардын бири. Анан биринчиден ал кишинин сүрүнөн корктум. Анан ал киши биринчи такыр мени жолоткон жок да. Жок, массаж да кылбайм, мен эчтеке кылбайм, баспайм, 2 ай баспай койгон экен. Анан баспайм, операциядан кийинчи болду, мага биринчи звонок келди депчи. Анан мээлдеп ал кишинин көңүлүн карап кете берейин десем, баягы ал кишинин бир туугандары мен эме кылышат да, кетирбечи, жардам берсең, ушунча күттүк биз деп. Анан ортодо турам да, эмне кыларымды билбейм. Ортодо кимдин көңүлүн кантип көтөрүштү билбейм. Анан баягы киши тескери карап жатып алат. Бар кет дейт, мени урушат, эмне келдиң, эмне отурасың, бар кетип атам дейт. Кетейин десем, тиги жакта балдарды чыгарбайт. Ортодо артист болгон күндөрүм болду да. Анан алдап солдоп баягы кишинин колун кармап, башын кармасам, массаж вообще жасатпайм деди. Өмүрүмдө 2 жолу массаж жасаткам деди. Экөөнү тең массаждан кийин мен жыгылып калгам деди. Анан мен айттым, массаждын историясында андай болгон эмес дедим. Массаждан жыгылып калган. Сиз же массажга туура эмес даярданып баргансыз дедим. Же ач карын баргансыз, же давленияңыз көтөрүлүп барган, или настроенияңыз жок, ушундай бир себепкер болгон депчи. Ошентип отуруп баягы кишини көндүрдүм. Жанында ишенесизби, ушу 3-4 саат отурган күндөрүм болду да.
нар жагына өтөм, нар карап жатып алса, бери карап жатып алса, бер жагына өтөм. Ошентип отуруп баягы кишини тургузуп 7-8 күн дегенде балдакка туруп кухнясына чейин басып бардым. Массаждан кийин туруп Массаждан кийин туруп, анан отургузуп, аябай ушунчалык бул вечерний гимнастика дагы өзүнчө бир чоң искусство да. Полусидячий положенияга отургузуп, анан бутун дивандан түшүрүп, аркасына сүйөп, анан колунан тартып, колун бутун иштетип, эми ойлоп көрүңүз 1,90 кишини. Анан колу бутун иштетип, баягы ал убакта ал киши деле унчукпай отура бербейт да. Сеники өттү, сен деген менден өткөн көк бет экен, сен кет десем кетпейсиң деп айтпаган сөздүн баарын айтат. Көзүм жумуп жаза бердим өзүмдүн жумушумду. Ошентип отуруп анан балдакка тургузуп, анан балдак менен кухнясына чейин басып барды. Ошол күнү экөөбүз анан кенен тааныштык да. Анан кенен таанышып, мына ушул күнгө чейин жакшы мамиледебиз. Эстеп калат, менин баягы үйүнө чакырып калат, үйүнө барсаң кемпири экөө тең эле ушундай бир небереси келгенде сүйүнүшөт. Мындай ал кишилердин үйүнө барсам ортосунда эле эркелеп отуруп берем да. Колуман өбөт, чекемен өбөт, баягы киши баягы бир мындай мээримин берет да. Ушу сен болбосоң баспайт элем, ушу сен болбосоң муну кылбайт элем депчи. Ал убакта баягы телефон дагы жок болчу. Ошо телефонго тарта албай, эчтеке эме калган жок, бирок мамилебиз абдан жакшы. Мындай психологиялык жактан дагы колдоо абдан маанилүү экен же. Мисалы үчүн мен дагы бутума мындай тура албай атканда сиз эки бутуңа эле коркпой эле тура бер, монтип бассаң, монтип атта, ана минт деп атыпчы көрсө бир жыгылгандан адам коркуп, баскысы келбей, ушул качып психологиялык жактан өзүн жаап коет экен, Эми мындай өзүңүз деле башка дарыгерлерге барып көрүңүз да. Мисалы башка дарыгерге барсаңыз, сизге деген мындай список жазып берет да. Муну ичесиң, муну капельница аласың, муну укол кылып сайдыртасың депчи. Болду, сиз кеттиңиз. Биздин жумуш андай эмес да. Биздики күнүгө көрүшмөй да. Күнүгө сиз менен көрүшүп, сиздин ар бир туруп, басып, ар бир шагыңыз үчүн ошо басып атканда дагы ар бир шагын карап турасың да жанындачы. Ушу кандай басып атат, боюң кандай түздөп атат деп ар бир шагына сүйүнүп, анан коркпо, коркуу сезими ал көпкө чейин кетпейт. Анан коркпо, эки бутка деп мындай өзүңдүн багы специалисттик мындай жардамыңды көрсөтүп, анан шаг басып кетсе эле, коркпой басса эле болду да, калганы уже кетет да. Сөзсүз түрдө эле баягы мен айтып атпаймынбы, чоң шаг кылганда, жок, чоң кылба. Кичинекей эле шаг менен эле анан темпти өзү кошуп кете салат да. Мамлекеттик тарабынан массажисттерге көңүл бурулабы же анан башка өлкөлөргө барып окуп турасызбы, буну кандай кыласыз? Ачыгын айтканда мен жаман көрсөт болуш керек. Массажисттерге жакшы көңүл бурулбай жатат, специалисттерге да, именно ошо медицина тармагындагы специалисттерге көңүл бурулбай жатат. Биздин Кыргызстандын ичинде мындай семинар дегенде бир мындай эчтеке эмебиз жок. Чын эле ассоциация жок. Уккан эмесмин да, мында массажисттердин семинары болуп атат. Жок, кандай эмес жок да. Анан кийин менде жакшы возможность болуп калды, ошо Кытайга барып келгенге возможность болду. Барып окуп келдим. Азыр барганга, мисалы, жакын эле ошо Казакстан, Россияга барайын десең, биринчиден абдан чоң финансы требует этилет. Ал жака барып окуганың эң эле ушу мен билген деңгээлдеги баягы интернет булактарынан карап жатам да. Мен билген деңгээлдеги эле окуу жайлар Россияда, Казакстанда бир 100 миңден тегереги болот экен да. Анан мен өзүм билген деңгээлде кайра барып мен Россия, Казакстандан окугум келбейт. Мен жогору дагы өсүп, алдыга жылга турган окуу жайларга баргым келет. Ал окуу жайлардын бардыгы өзүнүн эмесине деңгээлине жараша да. Ага азырынча возможность жок. Бирок менин кыялымда ошо Кыргызстанда массажисттердин башын бириктирип, бир семинар өтүп, мастер-класс көрсөтүп, бир мындай жакшы бир мындай ийгиликтерге жетсек деп ойлойм да. Мен өзүм канчалык деңгээлде билгенимди ушу артыман ученик чыгарып, ошолорго үйрөтүп, мен деле эртеңки күнү жашым жогорулайт да.
анан үйрөтүп ушу көрсөтсөм деген ойдомун да. Ошого азыр мындай шаг жасап келатам. Азыр окуучуларды алып атыптырсыз, Окуучуларды алып жатам. Анан ошо окуучулар акчасын төлөсө эле баарын эле окута бересизби же мындай карайсызбы, мындай сенин касиетиң талантың бар экен деп? Эми бул массажист деген бул хобби эмес да. Хобби эмес. Хобби эмес. Мен келгенде айтам, ар бир ушу чалып жаткандарды собеседованияга чакырасың да, келсең десең, көпчүлүк учурда келбей коюшат да. Булар как хобби катары көргөндөрдү айтам да. Бул профессия. Бул кадимкидей эле кесип. Бул чоң кесип, жөнөкөй кичинекей кесип эмес, бул абдан чоң кесип. Аны көпчүлүк учурда хобби катары көрүшөт да. Анан окуткандарды ушу баягы аракетине карайм. Адамдын өзүндө аракет болуш керек да. Ошо аракети жакшы болуп, мен ушу сизде специалист болгум келет, окугум келет дегендерге мен дагы деле айтып жатам. Мен баардыгын үйрөтөм. Эгерде адамдын өзүнүн каалоосу болсо, мен баардыгын үйрөтүп, жаныма алып калып, жумуш орун менен камсыз кылып, ошо жанымда алып жүргөнгө мен жардам берем деп баардыгын айтып келем да. Анан азырынча баягы түшүнгөн адамдар азыраак. Мынтип көзү күйүп, жанып, ушуну менен биротоло баш отум менен кирейм дегендер аз экенде? Аз. Булар хобби катары эле, мынтип сылап сыйпалап анан акча тапсам дейт да. Сылап сыйпаганда, техниканы үйрөнүп алганда ар бир адам үйрөнсө болот. Бирок баардыгы иштей албайт. Бул бизге физиканы требует этет да. Физиканы күчтүү болуш керек. Бизге күч керек. Спортсмендер же болбосо баягы спорт менен алектенген, өзү үчүн алектенип жүргөн адамдар келет, аларга күч көбүрөөк требует этилет. Мындай жөнөкөй адамдар келет, аларга күч көп кетпейт да. Анан ошонун баардыгын адамдын денесине индивидуально, ар бир адамга индивидуальный подход издейсиң да. Ошого жараша анан кийин иштеш керек. Кичинекей балдарды дагы массаж жасап атканыңызды көрүп калдым да. Алар неден улам келет? Же кичинекей балдардын баарын алып барыш керекпи? Гипертонус деген эмне? Азыркы ата-энелер массажды жакшы түшүнүп калышты да. Азыр көп эле профилактика түрүндө көп алып келип калышты. Бирок арасында бар гипертонус, гипотонус, балдарды баардыгыбыз эле жакшы көрөбүз, бирок ар бир баланы мындай чеги менен жакшы көрүш керек да. Эмнеге? Кыймылдатыш керек, физикасын өстүрүшүбүз керек, өтө эле эркелетип, баягы гиперопека кылбай, мындай баланы бош койгонго аракет кылышыбыз керек, ойнотуп, анан баягы баланы кыймыл жок болгондо эле же гипертонус болот, же гипотонус болот, же болбосо сопутствующий оорудан, параллельно дагы бир оорудан келип чыгат да. Анан дагы айта турганым, азыркы ата-энелер балдарды кеч уктатышат да. Андай учурлар абдан көп. 2-ге чейин, 3-кө чейин, 2-де уктайсыз, 3-те уктайсыз, же бизде түштөн кийинкиге жазыңызчы 12-1-де турабыз дейт да. Эмнеге 12-1-де турасың десең, биз түндө саат 2-де 3-те уктадык дейт да. Уялатам эм. Анан эми ар бир нерсенин өзүнүн убагы бар да. Анан эрте уктатыш керек. Биз бала кезде билем, биздин ата-энелерибиз 8:30-да спокойной ночи малышы болчу, ошондон кийин эле все уктагыла дечи да. Эрте менен бала сергек турат, полноценный уктагандачы. Эрте турсаң сергек болосуң да. Анан биз ошол графикке өгөнүп алганбыз да, дагы деле меники как положено саат 5-те турмай да. Мен да ушинтип айтышты го врачтар, эрте жатсаң бутуң бат айыгат деп. Эмне? Конечно, ал организм да. Бул организм уйку дагы дарылайт. Уйку дарылайт. Анан балдардын физикасы слабый да. Мен баягы тренировка кылып, Спартак стадионуна барып калганда, ошо бир ата-энелерди көрдүм. Ичимен абдан кубандым да. 2 жаштагы балага уже чуркаганды үйрөтүп койгон да. Балага колуна резина байлап, өзүнүн колуна резина байлап туруп, анан ата-энеси ошо баланын темпинде чуркап баратат да. Бул кандай сонун көрүнүш да. Бул ата-эне өзү жазып атат балага. Физикасын ошо 2 жаштан баштап өстүрүп атат да. Аны тартканга мага мындай
берген жок да. Мен абдан кызыктым, тааныштым, сүйлөштүм, бирок тартканга уруксат берген жок да. Ушундай учурлар абдан көп да. Баланы кичинекейинен дисциплинага көндүрүш керек. Дисциплина да бул уйку дагы кирет дисциплинага. Убагында жатыш керек, убагында туруш керек. Эже канчада бир келип туруш керек массажга? Эми азыр көбүнчө өздөштүрүп мындай организмди калыбына алып келиш үчүн бизге убакыт керек да. Анан көпчүлүк учурда адамдар ооруну өтүштүрүп коюп, мисалы остеохондроз, грыжа жана башка оорулар менен келишет. Анан ага убакыт керек да, бир калыпка алып келгенче. Анан айтам да, ушу 15-20 күнгө чейин созулат лечениялар, андан кийин по состоянию, акыбалыңызга карата чакырабыз депчи. Анан 1 жылга чейин эгерде специалисттин дарыгердин көзөмөлүндө жүрсөңөр, 1 жылдан кийин ооруну унутасыңар дейм. Эми 1 жыл жүргөндө элдер мындай чоң көрөт да, 1 жыл бат эле өтүп кетип жатпайбы. Анан жанагы бага пациентим айткандай 3 жылга жетсин леченияңыз дегендей жакшы дарыланса, 3 жылда бир алып жүрсө болот. Сон. Урматтуу YouTube каналым көрүүчүлөрү, силерге жактуу болуш керек. Депрессия болсо, ичиңер катып атса, дагы эмне учурда келсин? Кыймыл аз болгондо, чарчап атсаңар, анан кыймыл аз болгондо, дагы эмне учурда келсин? Дене буту башы ооруп атканда, баш ооруганда, көзүңөр жакшы көрбөй атканда, уйкусуздук. Бу массаждан кийин көзү укмуш көрүп кетип, анан укмуш дегендер барбы? Абдан көп. Мен немем жакшы. Көрүүм начарлап атат. Дагы жакшы жасашыбыз керек экен. Мен башында эле айтпады элем, көпкө чейин келесиң. Биз көпкө чейин жаңы баштадык, буюрса бар алдыда. Жакты деп ойлойм. Сөзсүз түрдө ден соолугуңузга кам көрүңүз. Ден соолук биринчи орунда экен. Ден соолук болмойн, башка эчтеке болбойт экен. Ошон үчүн ден соолук керек баарыбызга. Сизге рахмат, Анар эже, келип бергениңизге, колуңузга береке. Рахмат сизге. Дайыма ушинтип адамдарды бутуна тургузуп, чуркатып жүрөңүздөр. Бул албетте эмгегиңиз, 25 жылдык эмгегиңиз жөн эле талаада калбайт, ал сөзсүз түрдө бир күнү бааланат деп ойлойм. Рахмат сиздерге. Ушун менен программабыздын соңуна чыктык. Комментарий жазыңыздар, каналыбызга катталыңыздар. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта аман туруңуздар.